Ата-эне бул ыйык нерсе. Ата-эне бул ар бирөөбүздүн эң биринчи орунда турган байлыгыбыз. Ата-эненин акысы бейиштин ачкычы. Демек ата-эненин акысы кандай? Аларга кичипейилдүүлүк, жумшактык менен аларга мамиле жасоо, алар ыраазы болгондой. Аларга кызмат кылуу, шарият уруксат берген иштерде аларга баш ийүү, адепсиздик кылбоо, аларга менменсүбөө, алар капыр болсо да, үндү алардын үнүнөн өйдө кылбоо, атын атап сүйлөбөө, алардан мурда эч бир ишти кылбоо, аларды жакшылыкка чакырып, жамандыктан токтоткондо жумшактык кылуу. Бир жолу айтсын, эгерде кабыл кылбаса, аларга жакшы мамиле кылуу, аларга дуба кылуу, алар үчүн Алладан кечирим суроо. Урфа радиаллаху анху айтат: эгерде сага ата-энең жакпаган катуу сөз айтса, аларга жаман көз менен караба. Анткени адамдын жактырбагандыгы эң биринчи анын көзүнөн байкалат деди. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдына бирөө келди. Аны менен бирге бир карыя да бар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сурады: "Бул ким?" Ал айтты: "Бул менин атам." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Андан мурда алдынан баспа. Андан мурда олтурба. Анын атын атап ага сүйлөбө. Ага жаман сүйлөбө" деди. Ошондой эле башка бир хадисинде: "Ким атасына жаман караса, ал тоң моюн болуп эсептелет" деди.